Шайтанды Алла Таала байлап койгон. Хадистерде келет, аларды Рамазан келиштен алдын эле не кылат, фериштелер келип Рамазан башталганда эле алар байлап салат. Шайтан жок эми. Ошо шайтан жок болгон үчүн мына намаз окуган адамдар көрөсү мешитке келип калат. Намаз окубайт, бирок тарафикке келет. Намаз окубайт, бирок орозо кармап калат. Бул ушул шайтандын байланганын неси асары. Ошонун себебинен ушундай болот. Шайтанды Аллах байлады, экинчи нафс калды. Биздин душман нафсты Аллах субханала ва таала орозо менен тарбиялайт. Ачка калат, чаңкайт, курсак ачат, кыйналат, машаккат болот. Ошентип отуруп нафсты тарбияланат. Эки душман жеңгенден кийин адам баласы эми сонун мусулман болуп калат. Адептүү, ахлактуу мусулман болот. Эми Аллах субханала ва таала буга таквалык насип кылат. Таквалык насип кылат. Инна акрамакум индаллах аткакум. Аллах насындагы эң чоң макам некен таквага берилген. Таквада эчтеке жок тугандар. Ошон үчүн таквалуу болуш үчүн биринчи Аллах Таала эмне кылды? Биздин биринчи душманыбыз шайтанды байлап салды. Экинчиси Аллах субханала ва таала эмне кылды? Нафсты ушул орозо менен нафсы жеңгенге, тарбиялаганга, тазалаганга Аллах Таала орозо насип кылды.